Дагы да кийинки суроолордун түрлөрү бул мына жардамчы түрткү берчи суроолор. Булар көбүнчө ушуга макулсузбу, ушуга кошуласызбы деген суроолор экен. Мисалы үчүн аргумент, кандайдыр бир пикир менен пикирди айтып туруп, аргумент айтып туруп, анан ушуга макулсузбу деп сураган суроолор экен. Бул көбүнчө бизге багыт берип, ошол адамды ишендирүүгө жардам берет экен жана ошол адамды мындай кандайдыр бир ой пикирди айтып, ошого макулмун, ошентип айттырганы жардам берген суроолор экен. Бардык эле бизнес сөзсүз бир нерсе сатат. Же товар, же кызмат сатат. Мисалы, суулук салону суулук боюнча кызматтар сатат. Нотариус юристтин кызматын сатат. Ошол себептен биздин бизнесте да кошумча иштеп отуруп, сиз сатууга үйрөнүп алсаңыз, сиздин бизнесиңизге да пайдасы тиерле. Кандай деп ойлойсуз? Ушундай туура деп ойлойсузбу? Дейткенбиз. Кандай гана бизнес болбосун, чоң акча киргизип, тобокелге барып башташ керек болот. Туурабы дейткенбиз. Анан ал бизнести баштаганда кантип раскрутка кылыш керек, кантип тандаш керек адамдарды, командага, кантип аларды өстүрүш керек, кантип башкарыш керек. Анын баарын бизге эч ким үйрөтпөйт да, туурабы? Деп адамды оңой ишендирет экенбиз. Кийинки дагы жакшы суроолордун бири бул дагы да сүйлөтчү техникалардын бири. Мына бул ар кандай аха, уху, деген үндөр. Мунун аты өзүнүн аты бар болчу, атын унутуп калдым. Негизинен сиз атын эсиңизде калбаса деле, атын билбесеңиз деле колдонсоңуз эң негизиси ошол негизгиси экен. Аха, мисалы үчүн угуп атып, уху, кокуй, ушундойбу, да деген мунун бары. Мына сизди ошол адамды угуп атканыңызды түшүндүрөт. Өзгөчө ал өзүнүн проблемаларын айтып атса, өзүнүн мурунку тарыхын айтып берип атса, сизге эмне үчүн ушул бизнести же башка бизнести баштап кыла албай калды, же иштеп атып бийликке жете албай калды, ошонун баарын айтып атканда сиз деп угуп атып, аны угуп атканыңызды түшүндүрөт экен. Жана ал дагы да ачылгысы келет экен, дагы да сиз менен көрүп сүйлөшкүсү келет экен. Сиздин угуп атканыңыз жөнүндө белги берет экен. Ошол себептен ушул максаттарда ошого окшогон үндөрдү колдонсоңуз болот экен, ошого окшогон суроолорду. Кийинки дагы техникалардын бири бул парафраз. Угуп, түшүнүп жатканыбызды көрсөтөт экен. Жана аны угуп атып биз анын оюн акырдык менен жеңилдетет экенбиз, жумшартат экенбиз. Башкача айтканда, анын сизге болгон ударын жумшартат экенсиз. Мен канча адамга сунуш жөнөттүм, эч ким номерин берген жок го десе. Ошондо сиз 20-30 кишиге сунуш жөнөттүңүз, бирок бир да киши телефон номерин берген жок сизге да. Туура түшүндүмбү дейт экенбиз. Же андан азыраак адамга жөнөттүңүзбү дегенде ойлонуп, мен ондой жөнөтпөдүм, мен 3 кишиге жөнөттүм деген нерсе болот да. Анын сөзүн сиз акырдык менен жумшартасыз. Жок, ты чё, туура эмес кылтасың? Сен канча адамга жөнөттүң өзү, канча адамга жөнөттүңүз өзү деп аны да просто кылган ордуна ушуну да колдонгону сыяктуу болот экен. Бул заказдын канча күндө келет анан десем, заказды көп күн күтүп калам деп ойлоп атасызбы? Туура эле түшүндүмбү дейт экенбиз. Дегенде аны айтат экен. Канча күн күтөм дейт, анан 3-4 күндө келип калат десе, аз эле турбай деп жумшарт. Негизинен сиз ушунун жардамы менен жумшартып койгон болосуз да. Эми сиз мына продукция сунуш кылуудан мурун мүмкүн болсо, сиз мурун ушул сөздөрдү айтсаңыз болот экен. Сиз мурун Фабилик компаниясынын продукцияларын алып көргөнсүзбү деп сурайт экенбиз. Продукция менен тааныштыгыңыз барбы же жокпу деп сурайт экенбиз. Тааныштардан алат элеңизби же коллегалардан алат элеңизби? Көбүнчө эмнелерин алчу элеңиз? Идиш жугучтарынбы, шампунь же кремдеринби, эмнелерин алчу элеңиз дегенде айтып берет экен. Анан ошонун негизинде сиз анын табитин, анын кызыкчылыгын, анын проблемаларын билип алат экенсиз. Анан ошого жараша сүйлөшөт экенсиз. Бизнес кылуудан мурун дагы ушу сурооду берет экенбиз, эгерде кызыгуусун табабыз десек, сизде кошумча акча түшүп турчу бизнес ачып койсом деген ой болгон учурлар болобу дейт экенбиз. Сизге адамдар өзү келет экен, суулук темасында, итак эле сүйлөшүп турсаңыздар керек, итак эле проблемалар боюнча сурап турабы сизден дейт экенбиз. Десе, көп сурашат, онда биягы мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, бойдок чыгып калды, кантип кетирсем болот деп сурашат дейт. Эгерде чач мастер же айталы визажист болсо, ошол адамдарга бетин оңдоого жардам берсеңиз, кандай болор эле сизге? Пайдасы тиер беле дейт экенбиз. Десе, ар кандай сөздөрдү айтат, кандай сизге ыраазы болуп калар беле да кардарларыңыз деп сурасак. Вообще-то ыраазы болот эле дейт. Эгерде айтпаса, сиз кошумча айтып койсоңуз болот. Мен көп байкайм, ушундай элестетиңиз, эгерде сиз аларга жардам берсеңиз, анда алар аябай ыраазы болуп, көп жыл бою сиз ушу жардам бергениңиз, ушу проблемасын чечкен жардам бергениңиз эсиңизде калат. Жана сизди визажистка тартып жакшы көрүп калат. Кошумча күнүнө 1-2 саат иштеп отуруп, 1000 сом же 2000 сом же 3-4 сом. Эми сиз адамдын абалына карата, адам жөндөмүнө карата айта бересиз, тапсаңыз сиз үчүн жакшы акча болмок беле же азыраак болуп калмак беле деп сурайт экенсиз. Дегенде жоон айтат, Кошумча күнүнө 3-4 саат интернет аркылуу Одноклассникте иштеп отуруп, 10-15 сом тапсаңыз, сиз үчүн жакшы акча болмок беле же азыраак болуп калмак беле деп сурайт экенсиз. Дегенде, ооба жакшы болмок эле же азыраак болмок эле деп айтат, Ошондо сиз анын кызыкчылыгын билип алган болот экенсиз. Акча түрүндө. Мына мисалы үчүн айталы, павильону бар, бир адам дейли, ушу павильону бар адам менен сүйлөшүп атабыз. Кичиресиз бир суроо берсем болобу деп туруп анан сурай баштайсыз, Павильон бул сиздин алгачкы бизнесиңизби же мурун башка бизнесте жасагансызбы деп сурайт экенбиз, Келем десек болот, мен ушундай консалтмын деп айттыңыз, айткандан кийин сиздин мага пайдаңызбы же менин сизге пайдаңыз тийип калышы мүмкүн деген нерсе болуп калышы мүмкүн любой момент, туурабы? Мен ошону билиш үчүн бир 4-5 суроо берсем, кандай дейсиз, бир 5 мүнөт сүйлөшсөк, каршы эмеспи деп туруп сурайт экенбиз, анан жок, бере бер дегенде бере баштайт экенбиз,
эмне болуп, кандай болуп павильон ачып калдыңыз өзү деп сураганда аны айтып берет, окуясын. Мисалы үчүн Кочок экени көрүп атсаңыз, үйдө бекер отурбайын деп ачтыңызбы, же үй бүлө бюджетине жардам болсун дедиңизби, же үй бүлө багыш үчүнбү деп сурайт экенбиз. Дегенде аны айта баштайт, жолдошум мындай болуп калган, азыр иштей албай калган, инвалид болуп калган жана башка ошол себептен үй бүлө багыш үчүн деп аны түшүндүрүп бере баштайт. Азыркы учурда иштеген жериңизде карьера өсүү боюнча перспектива кандай деп ойлойсуз дегенди дагы айтып бере баштайт экен. Карьера мындай потолокко жеттик жана башка деп айтып бере баштайт. Эми дагы мындан ары өсүү үчүн эмне кылышыңыз керек болот, кандай деп ойлойсуз, кандай жолдору бар. Мен эми бул тармакты иштебеген үчүн мага кызык болуп атат, анан билбей туруп бир нерсе деп айтыш сизге кыйын болуп атат. Ошон үчүн билип алышың керек болот. Карьера боюнча өсөсүзбү же өспөйсүзбү, бул сиздин колуңуздабы же андай эмеспи деп сурайт экенбиз. Көп эле жыл болуп калыптыр үйдө балдар менен болуп иштебей калганыңызга. Азыр тажап калган учуруңузбу же тескерисинче көнүп калдыңызбы буга дегенде аны айта баштайт. Азыркы учурда сизде балдарды садикке берип бир жерде иштөө үчүн өзү кандай бир себеп барбы, же андай деле жокпу дейт экенбиз. Эгер садикке бербей аткан болсо, андай деле жок, анан жолдошум каршы андай мындай дегенде уже билип каласыз. Демек сиз ага кандай вариант сунуш кыласыз? Үйдөн отуруп интернет аркылуу иштөө. Эми башка суроолорду берип отуруп анын кызыкчылыгын табасыз. Мисалы үчүн үйдө турган учурларда азыр будан кийинки мисалдарды көрүп кетебиз. Бизнести эмне себептен башташат адамдар өзүчө? Ушунда билип алсаңыз, сиз ошого акырын түртүп көрөсүз. Мунусу экен же мунусу экен да. Бул эмнеге окшош? Бул мисалы үчүн сиз адамдардын эмне себептен ооруганын билсеңиз, сиз анын диагностикасын да таба аласыз жана кантип билсе болот. Ошол оорунун себебин, ошол оорунун белгилеринен кантип ооруну тапса болот. Ошону билсеңиз, сиз ооруну оңой түшүнөсүз, ооруну оңой диагностика кое аласыз. Бул жерде да ошондой экен, адамдар эмне себептен бизнес башташын билип алсаңыз, эмне себептен акча табыш үчүн аракет кыла баштайт, ошону билип алганыңызда сизге ошол жол бекен же мунусу экен деп тапканы оңой болот экен да. Көбүнчө мына кожокелер айталы, үй бүлөнүн бюджетине жардам кылуу үчүн ачкандар болот. Үй бүлө багыш үчүн болот. Жолдошунан акча сурабаш үчүн болгондор болот. Чет өлкөлөргө саякатка барыш үчүн иштей баштайт мисалы үчүн, же жашоосун өзгөртүп жаңы деңгээлге өстүрүш үчүн болот. Кээде үйдө бош отурбай мына деградация болуп кетти, мына башым иштебей калды, уже тупой боло баштадым, уже байкадым, мен жашпала баштадым, мен мындай жүрө албайм, мен мындай жашай албайм деп өзүнүн үстүнөн иштеш үчүн дагы бир жерде иштей баштайт, башын иштетиш үчүн да. Признание үчүн мына үйдө отура берип, эч ким аны мындай серьезно кабыл албай калган, көпчүлүк аны кожокей катары мамиле кылып калган, несерьезно мамиле кылып калган. Ал андай болбосу келбейт. Ал жашоодо буга чейин көнүп калган, что вот адамдар сыймыктанып, мындай по-своему өзүн өзү мындай далилдегиси келет, мен дагы бир нерсеге жете алам, жолдошуна далилдегиси келет. Ушундай учурларда болгон. Сен эми табалар белең деп жолдош шылыңдап койсо, я докажу деп тургандан иштегендер болот, Мына ошолордун бирин билип алсаңыз, эгерде сиз ушуну түшүнүп алсаңыз, сиз ошого басып жасап атып, ошол жөнүндө сүйлөп атып анан кызыктырат экенсиз. Жаштар өзүнүн контрактын төлөш үчүн иштегендер болот кызыгып. Ата-энесинин алдында жүзү жарык болуш үчүн контрактын төлөгүсү келет, мисалы үчүн кимдир же ата-энесинин алдында ата-энесине жардам болсун, ата-энеси кыйналып атканын көрүп, жардам катарында контракт төлөгүсү келет. Ата-энесинен акча сурабаш үчүн, мисалы үчүн өз алдынча жашоого үйрөнүш үчүн ата-энеси ушундай тарбиялаган болушу мүмкүн. Же тажаган болушу мүмкүн ошодон, ата-энесинен акча сурабайм, ушу неудобно болуп кетип атат, же сураганда баары мага керектүү деңгээлде бере албайт, ошон үчүн мен алар бергенди ушу күнүмдүктөр иштеп турайын деп өзүмө өтө керек нерселерге иштеп акча табайын деген сезим менен келиши мүмкүн. Өзүнө сый, ишеним күчөтүү үчүн. Булардын баарын сиз билсеңиз, альтернативдик суроолор деп атасыз, варианттарды сунуш кылсаңыз болот. Ошол суроолорду берип атканда дагы ушинтип суроолорду берип дагы сурасаңыз болот. Мисалы үчүн, айталы, ушундай иштешим керек, иштерди караштырып атам десе, жакшы кожокей болсо да, мисалы үчүн, эми ошондой сиз иштегенде көбүрөөк кандай эмне түрткү болуп атат сизге иштешке? Үй бүлө багыш үчүн болуп калдыбы, же жолдошуңуздан акча сурабаш үчүнбү, же тажадыңызбы үйдө отура берип, же болбосо самореализация өзүңүздү мындай өстүрүп, жакшы деңгээлге чыгып, сахнага чыгып, мындай өзүңүздү күчтүү адам катары көргүңүз келеби деп жол көрсөтсөңүз өзү айтып бере экен. Кимдир бирөө iPhone көтөрүү үчүн ата-энеси берип атат, бирок ата-энеси iPhone алып бербейт. Анан iPhone жөнүндө кыялданат, iPhone көтөрүш үчүн же ошого чоңураак нерселерге жетиш үчүн, достордун алдында жогору болуу үчүн ушундай акча тапкысы келет, иштегиси келет. Кимдир бирөө акча муктаждыктан акыры кутулуу үчүн, акчага муктаж боло берип, акчадан кыйнала берип тажады. Наконец-то бай жашагысы келет. Аны байкап калсаңыз, сиз демек чоң акчалар жөнүндө сүйлөйт экенсиз. Жакшы иштегендер эмне максатта бизнес кылышы мүмкүн? Эмне максатта башка варианттарды караштырышы мүмкүн, Башкача жашоо үчүн. Мына ушул азыркы жашап аткан жашоо ага жакпайт. Күндө окшош эле картина, күндө иши окшош, күндө ишине барып келе берип тажайт. Ошол учурларда да ал мына башка тармакта иштегиси келет, башкача жашаш үчүн, Мына ошолордун бири мына Умарова Мариям 14 жыл лицейде мугалим болуп иштеген, ишинде айлыгы жетпеген. Анан балким иштен да тажагандыр. Анан ушул бизнести көрүп калып, жасап көрө баштайт. Анан арадан убакыт өтүп, мына Фаберикте азыр иштегенде 4,5 жыл болуп калды окшойт. Азыркы учурда айлыгы 800 миң. 3,5 жыл мурун мен билишимче 400-500 миңдей айлык алчу. Мына мурун мугалим болуп, эптеп 20-30 миңге иштеп аткан адам. Достордун алдында жогору болуу үчүн,
болушу мүмкүн. Финансылык эркиндик үчүн кылыш мүмкүн бул ишти. Активдерди жасоо үчүн. Мына эгерде ал адамда ишкерлик боюнча китептерди окуган болсо, мына мен кече бир адам менен сүйлөшүп калдым, ал мугалим экен. Ушул боюнча маалыматтарды көрүп калып, видеолорду көрүп калып, анан работа от слова раб деген видеону көрүп калыптыр. Мен раб болгум келбейт, өзүмдүн бизнесимдин ээси болгум келет. Эртең иштебесем да акча түшүп турчу нерсе жасашым керек деп калган экен. Ошонун негизинде сүйлөшүп калдык, ошол жөнүндө сүйлөшүп отуруп, Фабрика кызыгып калды. Фабрика дагы аябай негативдүү ой экен. Сатуу гана керек деп ойлогон экен. Бир жарым сааттай сүйлөшүп отуруп, анын кызыкчылыктарын билип отуруп, анын оюн пикирин, анын ар кандай проблемаларын билип отуруп, анан кийин оюн акырындык менен өзгөртүп отуруп, анан акырындык менен ал ушул бизнеске кызыгып калды, көргүсү келип калды. Буга чейин такыр карагысы да келбей калган болчу. Кимдирбөө мына ушундай актив бизнестерди жасоо үчүн ушул бизнести дагы көрүш мүмкүн вариант катары. Финансылык эркиндик үчүн варианттарды караштырыш мүмкүн. Финансылык эркиндик дегенибиз бул акчадан көз каранды болуш үчүн, эртең иштебесе да түшүп турчу деңгээлге. Ушунчалык бай болуп калайын, что акча үчүн иштебестен акча мени куусун деген жашоодо жашагысы келишим. Андай адамдарда көз карашы башкача болот, ишке мамилеси да башкача болот. Ишкер ой жүгүртүүгө жакын боло баштаган адам, ошол ой жүгүртүүдө жашагысы келген адамдарда ушул варианттарды караштырабыз айткан да. Эркин болуу үчүн, мына начальниктен кутулуу үчүн, мына биз ушул бизнес варианттарда көрүш мүмкүн. Мына ушуну билип алсак, биз ушуга жараша сунуш кылат экенбиз. Будильниктен кутулуу үчүн мына кимдир күндө график менен иштей берип, тажаган эрте менен, эрте саат 6-да 5-те турат, анан кийин саат 8 барып калыш үчүн күндө ушул картина. Ал эми ошондой болсо, ошону байкап калган болсоңуз, сиз бул иште свободный графикин айтыңыз. Каласаңыз 9-да келесиз, каласаңыз 10-да келесиз. Каласаңыз 10-да келип алып кечки 10-га чейин, каласаңыз 10-да келип алып 3-ке чейин иштейсиз. Өзүңүз гана чечесиз деп ошол сөздөрдү айтат экенсиз. Начальниктен кутулуу үчүн мына постоянно бирөөнүн көз каранды болуп иштей берип уже тажаган. Мисалы үчүн мен ошондой элем, мен начальниктин астында иштегим келбейт эле. Ошол себептен бизнести өзүмдү көбүрөөк көрдүм. Өзүмө кожоюн болгум келет деп. Личностный рост үчүн болуш мүмкүн. Мына ошол ишинде ал иштей берип, окшош ишти жасай берип тупой болуп кетип атам деп өзүнө айткан болуш мүмкүн. Мен мындай кызыктуу тренингдер, кызыктуу сабактар, кызыктуу иштерде иштегим келет, өсүп тургум келет, инсан катары өскүм келет, күчтүү инсан болгум келет деген адамдар болот, билимге көңүл бурган адамдар. Мына ошол адамдарга дагы биздин бизнес сонун туура келет. Алар улам жаңы нерселерди үйрөнүп, улам психологияны үйрөнүп атып бизнес кылса болот экен. Башкаларга жардам берүү үчүн мына боорукет адамдар болушу мүмкүн. Алар да башкаларга жардам бергиси келет. Ошол максатта ушул бизнесте да иштесе болот экен. Ушуну да сунуш кылсак болот экен, башкаларга жардам бергиси келет. Көпчүлүк бизнестерде, көпчүлүк иштерде андай шанс, мүмкүнчүлүк боло бербейт. Көпчүлүк иштерде бирөөгө жардам берсеңиз, эч кандай сизге акчаңыз көбөйбөйт, ийгиликке да жетпейсиз ал боюнча. Тескерисинче, адамдар сизге эртең душман болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, кадимки бизнестерде сиздин кол астыңызда иштеген адамдар эртең сизге душман болуп, сизге конкурент болуп чыгышы мүмкүн. Бул дайым болуп кетиши мүмкүн. Дайым эле болуп аткан нерсе. Мына бизде дагы жакын арада болду ушул нерсе. Ал эми тармактык маркетингде тескерисинче сиз адамдарды канчалык өстүрүп, канчалык чоңоюрукка чыксаңыз, алар өз бизнесин ачып алайын дебейт. Алар так эле өз бизнесин жасап аткан болот. Ал эми кадимки бизнестерде сиз алар көп акча таап атканда эмне дейт? Мен ушул менен бөлүшүп отурамбы деген ой келе баштайт. Өзүнүн бизнесин ачкан аракет кыла баштайт. Колунан келбей ал башка кеп, конечно, банкрот болуп калышы мүмкүн. Колунан келбей сизге кайра келиши мүмкүн, же башка бирөөнүн бизнесинде иштеши мүмкүн. Бирок негизинен ошол ой келе баштайт көпчүлүк учурда. Ал эми бул бизнесте андай эмес экен, бул бизнесинде сиз тескерисинче бирөөлөргө жардам берсеңиз, алар өсүп, тескерисинче сизден кетпей, дагы да сиз менен кошо бизнес кылгысы келет экен. Сатуу сабактары 2, эмнеге мен сүйлөгөндө адамдар уктап калат деген сабакты да сөзсүздө көрүп коюңуз. Бул көбүнчө заказ алып иштегендер үчүн, кардарларды кызыктыра берүү үчүн. Эмне үчүн? Жана айтып кеттик, биз бизнес куруп атканда, группа түзүп атканда сиз сөзсүз түрдө бизнеске кызыктырып, ишке кызыктырган эмес, эң оңой жолу бул продукцияга кызыктырып отуруп, бизнеске же кардар катары каттап, аларды группага кошуу дагы, алардын жардамы менен группа түзүү дагы бул дагы жолдордун бири экен. Ошол жол менен иштегени оңой болот. Ошол себептен бул сабакты дагы үстүртөн болсо да көрүп таанышып коюңуз. Ошондо сиз продукцияда адамдарды оңой кызыктырышты билип калат экенсиз.